Салам достор, медиа сабаттуулук курсубуздун кезектеги сабагына кош келиңиздер. Бүгүнкү 5-чи сабактын темасы сүрөт жана видеону текшерүү тууралуу болмокчу. Мурда сүрөт өзү эле баарын айтып тургандай сезилчү. Бүгүн болсо андай эмес. Нейро түйүндөр бир заматта каалаган репортажды жазып, каалаган адамыңдын жүзүн тартып берет. Керек болсо текстиңди белгилүү адамдын үйүнө салып окутуп, видеону чыныгы турмуштун сюжетиндей кылып монтаждап берет. Мисалы, батутта секирген коёндордун желдей тараган видеосу толугу менен жасалма интеллекттик экени анык болгон. Адилет ага экөөбүз дагы сабактарды өтүүгө жасалма интеллект куралдары менен даярдалганбыз. Бул кызыктуу сезилгени менен кээде алдаш үчүн баш аягы кыркылган эски видеолордо киностасма же оюндардын үзүндүлөрүн аралаштырып, ага жаңы баяндама жазып, реалдуу окуя катары көрсөтүүгө аракет кылышат. Ошондуктан азыр визуалдык нерселер далил катары эсептелбей калды. Азыр эң башкы эреже жөнөкөй: көргөнүңө ишене бербе. Сүрөт жана видеолордо кыйкырган баш темалар сыяктуу эле кылдат текшерилүүгө тийиш. Сүрөт менен видеону кантип текшерсе болот? Биринчи булакты табыңыз. Сүрөттөрдү Google Images, Яндекс сүрөттөр же Тинай колдомолору аркылуу издеңиз. Алгач кадрды толугу менен издеп, андан кийин деталдарын карасаңыз болот. Күзгү ыкмасында колдонуп көрүңүз. Орусча айтканда зеркалирование. Видеону болсо негизги кадрлардын скриншот кылып, аларды сүрөт аркылуу издөөгө салып көрсөңүз болот. Экинчи, сүрөт жана видео эң алгач кайда жана качан пайда болгонун аныктаңыз. Чыккан жыйынтыктарды салыштырып, биринчи жарыя болгонун табыңыз. Эстен чыгарбаңыз. Сүрөт менен видеонун жүктөлгөн күнү тартылган күнгө барабар эмес. Үчүнчү, тартылган жерин салыштырыңыз. Сүрөт же видеолордогу такталар, тил, унаалардын номерлери, архитектуранын белгилерине караңыз. Мунун баарын интернеттеги карта же спутник менен салыштырып көрүүгө болот. Төртүнчү, убактысын салыштырыңыз. Аба ырайына, мезгилге, көлөкөлөргө, кийимдерге көңүл буруңуз. Булар съемка качан болгонун, бүгүнбү же башка күнү болгонбу айтып бере алат. Андан кийин фейктерди ажыратып өзүнчө караңыз. Кады кинотасмадан алынган жокпу, жарнама же сатира эмеспи? Текшериңиз. Алтынчы кадам: деталдарга көңүл буруңуз. Жасалма интеллект көп учурда сүрөт же видео жасаганда кемчилигин өзү эле көрсөтүп коет. Кайталама текстуралар, кыйшык манжалар, кызыктай көлөкөлөр, калкыган контурлар, ооздун кыймылы менен үндүн дал келбөөсү жана башка. Жетинчи, ырастоолорду издеңиз. Башка ресурстар, күбөлөрдүн посттору, жергиликтүү УЖМКлардын же кызматтардын билдирүүлөрү менен салыштырыңыз. Бул кадамдар сиздин коопсуздуктун минимуму. Кадыр кынтыксыз көрүнүп турса да, тизме боюнча карап текшериңиз. Буга көп деле убакыт кетпейт. Кетсе бир нече мүнөт кетер. Бирок фейктердин жайылышынан сактайт. Мисалы, 2023-жылы мамлекеттик Ала Тоо 24 телеканалы Түркиядагы зилзала жөнүндө сюжет көрсөткөн. Анда авторлар кырсык болгон жердеги видеону эмес, Сан-Андреас жаракасы деген тасманын кадрларын колдонушкан. Кийин сюжетти өчүрүп коюшкан. Эгер бир нерсе күмөн жаратып же өтө эле идеалдуу көрүнүп жатса, бул аны терең казып текшерүүгө себеп. Анткени азыр жасалма акыл жасаган видео жана сүрөттөр жайнайт. Мисалы, бул роликте нейро кыз фон менен жуурулушуп тургандай, ал эми чачтарын карасаңар кыймылдабайт. Же дагы бир мисал, бул видеонун 6-секундунда аттардын бири баратып эле жок болуп кеткенин көрүүгө болот. Ушундай видео же сүрөттөрдү караганда күмөн жаралдыбы? Демек, бул кошумча текшерүүгө негиз. Текшерүүнүн дагы башка кошумча ыкмалары менен таанышып алалы. Жасалма интеллект детекторлору, True Media өңдүү сервистер жасалма видеону аныктап бере алат. Бирок алар жаңылган учурлар деле арбын. Ошондуктан аларды акыркы чындык катары эмес, кошумча жооп булагы катары колдонуңуз. Белги коюу маркировка. Кээде YouTube менен TikTok жасалма интеллекттин контентин белгилеп коет. Бирок кээде ал толук болбой, авторлары деле ачыгын айтпай коюшу ыктымал. Үндү байкаңыз. Сөз менен ооздун кыймылы дал келбесе, же көчөдө тартылган видеодо студияда жаздырылгандагыдай таза үн колдонулса, бул ойлонууга себеп. Видеонун ыргагын жайлатып, кулак төшөп көрүңүз. Негизги кадрлар 3-5 скриншот кылып, издөө сервистерине салып көрүңүз. Эң эле биринчилерден болуп жарыяланганын табыңыз. Бул ыкма көп учурда түп нускасын таап чыгат же кайсы бир тасма же жарнаманын үзүндүсүн көрсөтүп берет. Азаматсыз сабак бүттү. Алдыда Google'дан кантип оңой издөө керектигин үйрөнөбүз.